Бүгін 12 апрель. Бұға чейін бір видео тарттық. 14 мартта отырғызылған. Сонда бір айға чықылы уақыт болып қалды. Азыр сіздерге біздің эксперимент бойынша да айтып берсек деп тұрам. Мұрда видеоны көрген болсаңыздар, біздің ақырғы 2 қатарға бұға чейін кокосовый стружкаларға өстірілген бұлардың бары. Анан кокосовый стружкадан сырткары бұл 2 қатарға, ақырғы 2 қатарға біздің жергиликтүү сырьёдун колдонуп көрөлүк дегенбиз. Бұл жаққа камышты туурап туруп салғанбыз. Eski paketlerine бұл жаққа арпа саман салғанбыз. Андан сырткары баш жагында биогумус бар, анан бұл жақта опилка бар да. Азырынча өсүшү жакшы эле өсүп атат. Арпа саманда деле камышта деле өсүп атат. Бир гана нюансы кумурска көбөйүп кетти. Кумурска жок эле. Менимче ошо саман менен келген окшойт деп атам, камыш менен. Же мүмкүн көчөттү сатып алдык эле. Мурда өзүбүз өстүргөндө таза болчу эле. Көчөт сатып алганга байланыштуу. Ошо менен да келиши мүмкүн да. Ошон үчүн кумурска көп болуп атат. Негизинен өскөнү жакшы эле, айырмасы жок. Ошо кокосовый да кандай өссө, бул жакта деле ошондой өсүп атат. Азырынча экспериментибиз жакшы эле. Мунун жыйынтыгында айтсак болот. Эртең күнү кокосовый стружканы сатып алып отурбай, биздин эле жергиликтүү сырьёлорго, жергиликтүү материалдарга өстүрсөк болот да. Бул жак арпа саман, бул жак камыш. Азыр биогумуска жетейин деп калдык. Мына акыркы 2 баштыкта биогумус алынган. Биогумустуку турат. Эми өсүшү жакшы эле, мындай айырмасы жок. Булардыкы деле ошондой. Бул жерде азык заты суу менен берилгенден кийин тамырын кармап турушка роль өнөйт экен да. Опилканы көрөлүк. Опилка бул кээ бир жерлер кичине көгөргөнсүп көрүнүп атат, бирок бул деле азырынча жакшы эле. Опилкага деле болот экен. Биз улпакада кылып көрсөкпү дегенбиз, бирок улпакка жетише албай калдык. Бирок азырынча биздеги дагы кайталап кетсем, таарынды опилка, биогумус, бул жерде камыш, бул жерде арпа саман баарына өстүрсө болот экен. Азыр оорулар гана чыгып кетпесин деп алдын алып атабыз. Негизинен өстүрсө болот экен. Дагы убакыт керек. Акыркы чекитти коюш үчүн. Азырынча ушундай.